Арыбаңыздар, урматтуу биздин YouTube каналыбыздын угармандары, Гапыр Мадаменов жана Батыров агайларыбыздын калемине таандык Ой өрүшү Кургазор китебинен номер 26 сабак «Илим кантип өсөт» деген тема тууралуу маалымат аласыздар. Сабакты даярдаган Салтанат Бейшенова, Талас облусу. Илим окумуштуулар тарабынан жаңы түшүнүк, жаңы көз караш, жаңы категориялардын ачылышы. Илим предметтердин же көрүнүштөрдүн ички жаратылышын, маңызын, ошондой эле анын өнүгүшүн, мыйзамдарын ачат. Илим жашайт, өсөт, жаңы тажрыйбаны өздөштүрөт, өзүнүн структурасын өзгөртөт. Илимдин жаңы бутагы пайда болгондо, ага карата бирдиктүү мамиле болбойт, талаштар болот. Көңүл буруңуздар, урматтуу угармандар. Азыр ЮНЕСКОнун маалыматы боюнча илимдин 200дөн ашуун тармагы бар. Экинчи, кантип илимпоз боло аласың? Биринчи, илимий жетекчини тандоо зарыл. Ал Павлов айткандай сверхопекун болот. Илимий жетекчинин эң негизги максаты өз аспирантын эң кыска жол менен илимге даярдоо. Экинчиден, тема тандоо, объект тандоо. Үчүнчүдөн, илимий ишти жазуунун методикасын үйрөнүү. Төртүнчүдөн, публикация. Өзүнүн илимий иштерин басмадан чыгаруу. Публикациянын 5 түрү бар. Кыска кабар, обзор, тезис, макала, чыгарма. Монография түрүндө илимий идеялар жарыяланат. Семинар, конференция, симпозиумдар аркылуу дагы маселелер талкууланып жарыяланат. Үчүнчү, академиялык этикет. Илим, ой жүгүртүү маданияты. Терең анализдей алуу, изденүү, жалпылай алуу. Илимий жоболорду чечмелей алуу. Ошондой эле семинарлардагы сөздөргө, диссертация коргоодогу сөздөргө таянбайт. Окумуштуунун өз ойлому, өз алдынчалыгы болуусу керек. Эгер бирөөнүн эмгегин уурдап шилтеме бербесе, ошол нерсени көчүрүп алса, ал плагиат деп аталат. Төртүнчү, илимий ачылыш. Эң алгач окумуштууларда божомолдоо болот. Аны ассоциативдүү ой жүгүртүү деп аташат. Анан ачылыш жасоого ыңгайлуу кырдаал пайда болот. Муну сатори деп да аташат. Мисалы, Ньютондун башына сейилдеп жүргөндө, алма түшкөндө аны тартылуу күчүнө окшоштурган. Азыркы илим биринчи тажрыйба менен эсепке кирет, экинчиден тыянак чыгарууга, үчүнчүдөн жыйынтыкты текшерип көрүүгө таянат. Генийлер адамзатка жаңы жолдорду ачат. Мында каталар, адашуулар да болот. Андемесе, урматтуу угармандар, ушуну менен бүгүнкү чыгарылышты жыйынтыктайбыз. Илим кантип өсөт деген темадан эң жакшы маалыматтарды ала алдыңыздар деп ойлойм. Жогоруда темада айтылган айрым терминдердин чечмелениши тууралуу айта кетейин. Публикация деген бул жарыялоо, обзор, баяндама, монография, көлөмдүү илимий иш, диссертация бул илимий иштерди коргоого бекитүү, плагиат деген бул акылдын эмгегин урдоосу. Ал эми сатори кырдаал, ассоциация окшотуу дегенди билдирет. Көңүл бургандарыңыздарга чоң рахмат, саламатта калыңыздар.